Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым катталуучулары. Азыркы учурда сиздер эң кызыктуу болгон учурда Иран жана Израиль, Россия жана Украина сыяктуу кагылышуулардын ортосунда болуп жаткан окуялардан улам көптөгөн бизнесмендер, көптөгөн инвесторлор акча табуу жана ошол жаңылыктардын негизинде кантип акча табуу боюнча бир аз маалыматтарды берип кетейин. То есть мен бул жерде акциялар менен иштегендин бир нече секреттерин айтмакчымын. Азыркы учурда бизде трейдерлер аябай көп. Убагында Форекс менен алектенип жүрүп, өзүмдүн да чыныгы трейдинг кандай экендигин изденип көптөгөн акчаларды жоготкондон улам мен фондовый рынокко келүүнү туура көрдүм. Азыркы учурда мен фондовый рынокто иштейм жана бул дегени компаниялардын акцияларынын көтөрүлүп жана түшүп жаткандыгын негизинен акча табам. Эми бул жерде көпчүлүгүңүздөрдүн маалыматыңыздар бар жана көпчүлүгүнүн таптакыр бул боюнча маалыматы жок болсо керек. Ошентсе дагы баарыңыздарга керектүү жаңылыктардын негизинде кантип акча табабыз жана инвесторская стратегия, трейдерлердин стратегиясы боюнча ошол эле учурда арам компаниялар, адал компаниялардан кантип акча табуу керектигин билип алсаңыздар ашыкча болбойт. Биз мусулман өлкөсү болгондуктан, ислам дининдеги эрежелерди карманып жашагандыктан жана дагы ар бир кылган ишибизге эң аягында, жашообуздун аягында болобу же качан болсо дагы Кудайдын алдында жооп бере турган жана жоопкерчиликти сезе билген адамдар болгондуктан өз принцибибизди сактап, арам жана адал акча кандай болот, трейдингдин арам жолдору жана адал жолдору кандай болот, аныктап алганыбыз жакшы. Азыр сиздер көрүп жаткан бул жердеги тикер символу LMT деп турат. Мына ушул компания жана бул жаңылыктардын негизинде Израиль менен Ирандын ортосунда кагылышуулардан улам ушул компаниянын акциясын кантип алышып, акциясы кандай учурда көтөрүлгөн, кандай учурда түшкөндүгү боюнча маалымат берип кетейин. Достор, акциялар боюнча менде толтура информациялар бар. Баракчама кирип, каналыма кирсеңер болот. Инстаграм баракчада, Телеграмда жана дагы YouTube каналда кенен маалыматтар бар. Ошол эле учурда мен пайдалуу компаниялардын акцияларынан сигналдарды берип турам. Албетте, бул рынокто 100% деген гарантия жок. Кээде сигналдар аябай сонун иштейт, иногда болуп калат, что перезаход кылып, ошол минустарды чапканга туура келип калат. Эми достор, караңыздар. Бул жерде иштеген арам, бул жерде иштеген адал деген талаш тартышуулар бар, Бирок ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн түпкүрүндөгү болуп жаткан ой пикирге кулак сала турган болсо, адал компаниялар бар. Адал компаниялар бул адамзатка пайдалуу продукцияларды же кандайдыр бир услугаларды көрсөтө турган компаниялар. Мисалы, кийим чыгарган компаниялар бар, Nike, Adidas, Chanel, Dior, дагы мисалы андан башка ичимдиктерди чыгарган, кандай десем, напитоктор чыгарган, спирттүү ичимдиктердин эмес. Андан сырткары адамдарга керектүү технологиялык компаниялар бар, искусственный интеллект, билим тармагына салым кошкон. Эми мына сиздер көрүп турган LMT компаниясы бул кандай компания? Караңыздар. Мына сиздер көрүп турган бул оружиянын түрлөрү. Бул оружие эмнеге чыгарылат? Адамдын өмүрүнө зыян алып келүү үчүн. Эч качан бул пайда алып келген эмес. Адамдын өмүрүнө зыян алып келе турган ушундай бир оружияларды чыгарган компания мына ушул компания. То есть сиздер компаниялардын акциялары менен иштеп жатканда мен студенттериме сөзсүз түрдө айтам. Ал компания эмне продукция чыгарат? Адамдарга пайдалуу эмне менен алектенет? Сөзсүз маалымат алгыла деп. Себеби ушундай адамдын өмүрүнө зыян алып келген. Адамдын, тем более мусулмандардын жашоосуна зыян алып келе турган арам продукциялар боло турган болсо, анда биз иштебешибиз керек. Эгерде бул жерден биз миллиондорду тапкан учурда дагы бул тапкан акчабыз арамга жатып калат. Ошондуктан мына ушундай Марс винтовкалар, мына винтовканын түрлөрү турат, гибрид деп турат, андан сырткары мына карабин деп турат. Мына LMT компаниясы чыгарган Марс үлгүсүндөгү винтовкалар. Андан сырткары бунун эми
штурмовая винтовка деп атат. Эми мунун түрлөрү аябай эле көп экен. Эми бул боюнча эркектер жакшы билсе керек, но в общем жалпысынан айтканда сиздерге чтобы ушул компаниянын акциясы кечээ Иран менен Израилдин ортосунда кагышууларда инвесторлор эмне кылган, акцияларын өтө көп өлчөмдө сатып алганда акциясы көтөрүлгөн. Ошол эле учурда кайрадан акциясы түшкөн. Муну түшүүнүн себеби да бар. Андан сырткары бул мына ушул компания чыгарган экинчи продукт бул М203. Мындай түрлөрү бар экен, көрдүңүздөрбү? Оружиялардын түрлөрү турат. Ар биринин аталыштары. Эми булардын баарын жаттай берсең кереги деле жок деп ойлойм да бул нерселерге. Достор, мына ушундай оружие чыгарган, адамдын өмүрүнө зыян алып келе турган компанияларды биз тактап алышыбыз керек. Караңыздар, азыркы учурда $473 айланасында кыймылдап жатат мына ушул компания. Эми биз ушундай рынокто соода кылып жаткандыктан, биз өзүбүз дагы акча табып жаткандыктан жигердүү түрдө адамдарга мындай зыян алып келбей турган, өзүбүздүн карабашыбызды эле ойлой бербестен, лишь бул жерден акча табыш керек дебестен, туура маалыматтарды алып, анан киришибиз керек. Бул компаниянын продукциясы адам өмүрүн кыйыр түрүндө жамап, адамдын өмүрүнө зыян алып келе турган, адамдын өмүрүнө зыян алып келе турган курал-жарактарды чыгара турган компания. Эмне себептен мына ушундай компаниялардан биз алыс болушубуз керек. Эгерде бул жерде монеталар менен же форекс менен иштегендер албетте түшүнбөсө керек. Компаниялардын акциялары менен иштеп жатканда мен дайыма айтам, ал компания эмне менен алектенет түшүнүп алгыла деп. Мына ушундай мен бир эле компанияны сиздерге мисал кылып берип атам. Мындан сырткары канчалаган компаниялар бар. Ошо баарыңыздар жан тартып аткан Ирандын өзүнүн биржасында канчалаган ядерный жанагындай эмелерди чыгарган, гранаталарды чыгарган, оружияларды чыгарган компаниялар бар. Алардын деле биржасында ушундай акциялар сатылат. Бирок биз эми алар мусулман, алар деген еврей деп эле бир жаат болуп бөлүнбөстөн, өзүбүздүн адекваттуу оюбузга таянып, эч кимге биз мындай жан тартпашыбыз керек. Жана дагы Кудай өзү, сот Кудай өзү чечим чыгарат, ким жакшы, ким жаман, еврей жакшы, еврей жаман, Иран жакшы, Иран жаман деген нерсени биз эч качан кыла албайбыз. Кудай өзү баарын карап турат, өзү чечим чыгарат. А биздин максат главный бизден башкаларга зыян кетпеш керек, Эмне үчүн мына ушундай компаниялардан алыс болушубуз керек? Алар адам өмүрүнө түздөн-түз зыян келтире турган аскерий жабдууларды чыгарышат. Мына көрдүңүздөр, винтовкалардын түрлөрү, гранаталардын түрлөрүн чыгарган компания. Биздин принцип адамдык баалуулуктарды урматтоо, тынчтык иштерди дайыма колдошубуз керек. Главный бизге тынчтык керек. Акча табуу керек деген албетте ар бир адамдын мындай улуу максаттары бар, мен акча табышым керек, бизнес кылышым керек дейт. Бирок мына ушул максаттарыбыз башка адамдын жан дүйнөсүн жараатка алып келип, ошол өмүрүнө зыян келтирбей турган болуш керек. Эми коопсуз, натыйжалуу жана адамзатты жакшырталы компанияларга көңүл бурабыз. Булардын альтернативалары барбы? Мисалы, мындан башка компаниялар бар. Оружияны эмне максатта чыгарат? Адамдарды өлтүрүү үчүн. Ал эми технологиялык компаниялар бар. Технологиялык компанияларга мисалы биз бул жерден искусственный интеллект, адамдардын турмушун жакшырта турган компаниялар, робототехникалар, медицинский тармакта алектене турган, билим берүү тармагындагы искусственный интеллекттин продукттарын чыгарган компаниялар менен иштесек болот. Мисалы, Nvidia, Microsoft, мындан сырткары Coinbase, мисалы Netflix, Palantir, ошол эле учурда мисалы бул Colgate пасталары, андан сырткары Heinz деген кетчупты чыгарган компаниянын акциялары. Андан сырткары эко достук энергия, күн, аба кубаттуулугу менен иштеген структуралар бар. Андан сырткары финтех, рыноктук инструменттер, мисалы финанс эркиндигине адамдарга жардам бере турган өзүнчө билим тармагында алектенген компаниялар менен иштесек болот. Андан сырткары социалдык стартаптар, ден соолукту, билимди жайылтууга багытталган долбоорлор менен дагы иштесек болот.
Эми биз эмне үчүн аскерий курал эмес, технология жана адамдын өмүрүн сактай ала турган компаниялар менен иштешибиз керек? Мисалы, араңыздарда бардыр. Медициналык, мисалы, фармацевтический компаниялар менен иштеген, аптека бизнеси бар же медициналык эмеси бар. Вот именно ошолордун арасында мен бирөөсүн жакшы билем, Eli Lilly компаниясын мен аябай жакшы көрөм. Рынокто жүрүшү дагы аябай жакшы, жакшы акчалар бар бул жерде. Бул Паркинсон, кант диабети менен ооруган пациенттерге дары чыгарган компания. Демек бул пайдалуу, адамдын өмүрүнө эмне кошуп атат? Пайда алып келип атат. Эми биз бул жерде иштеп жаткан ар бир кадамыбыздын жоопкерчилиги бар. Достор, менин бүгүнкү эфиримдин эң башкы максаты бекерчилерден безе качкыла. Бекерчи олтуруп алып, ал болбойт, бул тигиндей эчтеке кылбастан туруп, болбойт, бул деген тигиндей, бул деген мындай деген сыяктуу негативдерден качып, өзүңөр билим алууга аракет кылгыла. Бекер жатпай $1 болсо дагы акча тапканды үйрөнгүлө. $1 болсо дагы. Анткени бул жерде кечки саат 19:30 рынок ачылат, түнкү саат 02:00 жабылат. Эми ошол 19:30 чейин өзүңдүн жумушуңдун баарын бүтүргүн дагы 19:30 20:30 чейин же болбосо кечки саат 8 10 чейин же 10 12 чейин же 12 2 чейинки убактыңды болгону 1-2 саат убактыңды арнап туруп ошол жерде мына ушул $1 болсо дагы иштегенди үйрөн. Анан мына ушул $1 $10.000 жете турган тажрыйбаны аласың. Бизде эң чоң ошибка гемблинг деген баягы гемблерлер көбөйүп кетти да. Аябай мындай бир аз эле акча менен кирет дагы, мисалы $20 менен кирип алып туруп, сразу ошону $100 чыгарам. $100 менен кирип алып туруп, мен ошону $1000 чыгарам деген. Ооба, сиздер мынтип иштесеңиздер болот, бирок бул нерсе дайым эле жардам бере бербейт. Адекваттуу, консервативный жолун тандайм десеңиздер, сиздер процент кошушуңуздар керек. Мисалы, $1000 менен $1000 депозит менен кире турган болсоңуздар, ошол $1000 бир айдын ичинде кандайдыр бир процент кошушуңуздар керек. Мына ошол консервативный жолу. Агрессивный жол мына. Агрессивный жол $20 менен мен күнүнө $100-200 тапкым келет. $1000 мен сразу $10.000 чыгаргым келет деген түшүнүктү мээсине киргизип алышкан дагы жыйынтыгында мына акчадан да жок, мына акчадан да жок, мына акчадан да жок. Эмне болот? Жөн эле жертва, рыноктогу жертвага айланат дагы. Жөн эле убактысын кетирет. Сен алгач мына жерде бекер отурбай, акырын шашпастан билим алып, мына акчаны тапканды үйрөн. Мына ушул биринчи кадамың каяка алып барат? Алгачкы $100 алып барат. Бул дальше $1000. Любой шаг, даже тоонун чокусуна чыксаң дагы эмнеден башталат? Биринчи кадамдан башталат го. Биринчи кадамдан башталат. Эч качан сен үйдөн чыгып эле тоонун чокусуна конуп калбайсың го. Любой акча мынаадан башталат. Ушул нерсени унутпагыла. Силер мынаны таба албадыңарбы? Моуну да таба албайсыңар, муну да таба албайсыңар. Эч качан акча таба албайсыңар. Мына $1 канаат кылбадыңарбы? $1, мына $1 канаат кылбадыңарбы? Эч качан башка Кудайым сага $100 берип атса дагы, $1000 берип атса дагы, мына акчага канааттандырбай коет сени. Мына акчаны тапкандан кийин дагы как будто сага жетпегендей боло берет. Бир күн сайын мына акчаны тапсаң деле сага жетпегендей боло берет. Ошон үчүн мындай Кудайдын эмесине карап, ушунча чоң рыноктон сен билим алып бүткөндөн кийин алгачкы мына $1 эмоциясын сез. $1 эмоциясын сездиңби? Всё, значит, сен типа розничный торговля кылдың, Соодада дагы розничный торговля
же оптом торговля бар, оптом соода кылгандар оптом сатат и ошончолук акча калат. Ал эми розничный да сен 1 штук, 2 штук сатасың, демек сен алгач розничный торговлядан башташың керек. 1 штук акция менен $1 таптыңбы? Всё. Демек, сен дальше кийинки шаг $10, андан кийин күнүнө $100 өтөсүң, андан кийин акырында $1000 өтөсүң. Мен ошол нерсени түшүндүрө албадым адамдарга жана дагы мен ошол нерсени таптакыр жеткире албай атам. 2022-жылы мен бул жакта изучать этип баштагам. Канчалаган адамдардан окудум. Жыйынтыгында мен бир нерсени түшүндүм, достор, баарыңыздар кулак салыңыздар. Мен бир нерсени түшүндүм, что чудо стратегия деген нерсе жок. Биз баарыбыз мындай чудо эмне издейбиз? Стратегия издейбиз. Чудо стратегия издейбиз. Бул нерсе, конечно, стратегия бар, стратегия менен иштесек болот. Бирок бир нерсени унутпаңыздар. Кандайдыр бир стратегия үйрөнгөн болсоңуздар, ошол стратегия күн сайын сигнал бере бербейт. Например, менде 4 стратегия бар дейли. Зоналык стратегия, FIBO-X зона стратегиясы, сандар, цифровая стратегия жана дагы перехай, перело деген 4 стратегия. То есть андан сырткары почти 17ге жакын стратегия бар. Алардын бардыгын бергенге менде азыр убакыт жок. Эң башкысы ошол 4 стратегияны үйрөндүмбү. Например, сен мына жерде зоналык стратегияга таянып иштеген болсоң, эртеси күнү ал уже иштебей калышы мүмкүн. Эртеси күнү эч кандай сигнал жок. Сразу эмнеге өтөбүз? Цифровая стратегия өтүп кетишибиз мүмкүн. FIBO зона стратегиясына өтүп кетиши мүмкүн. То есть ар бир стратегия күн сайын сигнал бере бербейт. Бүгүн мен зоналык стратегияны колдонсом, эртеси күнү карап туруп эч кандай сигнал жок болсо, мен башка стратегияны колдонуп кетем. Эгерде бир эле стратегия менен иштейин десеңер, бир айда максимально 5, 7 же 8, 9 жолу гана сигнал берилет. Калган убакта рынок түшүнүксүз калыпта жүрөт. Биз таптакыр түшүнбөйбүз, эмне болуп атканын вообще билбейбиз да. Бул учурда рынокко кирбешибиз керек. Ошондуктан мен азыркы учурда мындай ыңгайлуу кылып, кечке чейин сабак жөнөт, тапшырма жибер деп адамдардын убактысын дагы уурдап, жанагындай груз, жүк жүктөбөстөн, 3 айлык обучение, жумасына бир жолунан эфир, жана 50ге жакын сабактар сакталган, теория. Мына ушул сабактардын бардыгын үйрөнгөн болсоңуздар, окуган болсоңуздар, стратегия бир эле жолу эфирде берилет. Калган убакта просто разбор, суроолорго жооп болот. То есть сиздерде мындай травмированный состояниеда рынокко кирбеш үчүн биз алгач өзүбүзгө туура келген компанияларды эмне кылат экенбиз? Тандап алат экенбиз, өзүбүзгө туура келген, биздин психологиябызга туура келген компанияларды тандап алган болсок, иштеш дагы ошончолук оңой болот. То есть сиздин мисалы строительный бизнесиңиз бар дейли. Строй материалдарды саткан магазиниңиз бар. Именно ошондой строй компаниялар, строй материалдарды чыгарган компаниялардын акцияларын издеп иштесеңиздер болот. Андан сырткары айталык медицинский сизде образование бар, больницада иштейсиз же аптекада отурасыз, фармацевтический компанияңыз, то есть сизде образование бар, Именно өзүңүздүн тармагыңыздагы компаниялардын акцияларын издеп таап, себеби билесиз да, ошол тармакта кандай жаңылык болуп атканын. Биз көбүнчөсү жаңылыкка карап иштейбиз. Например, Eli Lilly компаниясы кече жакында Паркинсон оорусуна каршы эмне чыгарды? Продукция чыгарган болсо, ошол учурда эмне болот? Значит, жакшы жаңылык да болчу. Жакшы жаңылык. Демек, акциясы өсөт деп туруп анализ кылабыз. Эгерде ошол чыгарган продукциясы адамдарга жардам бербей, кандайдыр бир адам каза болуп же туура эмес жардам берип калган болсо, анда эмне болот? Естественно, акциясы түшөт деп түшүнөм. Ошондуктан биз бул жерде көбүнчөсү жаңылыктарга карап, анализ кылганды үйрөнүшүбүз керек. Андан сырткары жакында мен бул жерде только онлайн форматта стратегияларды берип атам. Эми оффлайн форматта средний срокко иштеген стратегияны түздүм. Мына ошол стратегияны только оффлайн форматта берүүнү туура көрдүм. Анткени средний срокто мисалы күн сайын мындай 5 мүнөт алып таймфреймде коюп алып, күн сайын иштей бергенде адам чарчап калат.
ооба иштесең болот, чарчап калат. Иногда мисалы карагыла, мына жерде 18-июнда эч кандай соода болгон жок да, почти мындай бир аз кыймылдап туруп эле калган учурда бир эле жерде турду. Ушундай учурда прибыль күтүп отурбаш үчүн соода болбой калган күндөр да болот да. Даже сен товарный бизнесте иштесең дагы соода болбой калган болсо, значит, колуңан эч нерсе келбейт. Бул рынок. Рынокто биз покупательдер күчтүү болсо дагы, продавецтер күчтүү болсо дагы ошого карап туруп эмне кылабыз? Киребиз. Например, мына жерде продавецтер эмне болду? Рынокто контроль кылгандыктан акция баасы түшүп кетти дагы, андан кийин консолидацияда турду, бир жерде турат. Мына ушундай соода болбой калган күндөр жөн эле күтүп олтурбаш үчүн мен средний срок акциялар менен иштегенди дагы туура көрөм. Анткени средний срокто биз көбүнчөсү бир жумага коюп кое алабыз. Например, биз бул жерде мен средний срокто мындай анализ бергем. Так, мына жерде 800 бул психологиялык уровень. Мына ушул жерге жеткенде, мына жерге жеткенде психологиялык баадан рынокто психологиялык уровеньден жогоруда кыймылдап жаткандыктан жогоруга кетип, мына ушул максимально 827, 830 чейин барат деген, бирок тилекке каршы 830 жете албай калды. Примерно мындай жерге барыш керек эле. Жетпей калды. Андан кийин эмне болду? Кайрадан 800гө келди. 800дөн жогоруга чыкканга аракет кылды. Тилекке каршы рынокто эмне болду? Продавецтер акцияны эмне кылды? Сатып салгандыктан Eli Lilly компаниясынын акциясы түшүп кетти. Бул учурда мен колум бошобой калып, рынокто жакшы анализ кыла албай, мына шансты колдон чыгардым. Себеби башка проекттер менен дагы иштейм мен. Мына ушул жерди колдон чыгардык. Ал эми мен мына жерди гана кармай алдым. Мына ушул жерди кармай алдым. Карасам прибыльда экен мына күнү. Мына күнү прибыльда экен. Где-то бир 815 чейин гана иштегем өзү. Андан кийин бир аз көтөрүлүп туруп, эмне болду? Ылдыйга карап кетип калды. Демек, жаңылыктар. Эгер жаңылыктарга таянып кирип карай турган болсок, бул жерде бир жаңылык чыккан болот, Понизила прогноз прибыли. Так, Финдизге дагы кирип караш керек, эмне жаңылык чыкканын. То есть көрдүңүздөр, Средний срок стратегияны үйрөнгүңүздөр келсе, алгач кыска убакыттын ичиндеги зоналык жана башка 4 стратегияны үйрөнгөнүңүздөрдөн кийин мына ушул средний срокту үйрөнүү сиздерге оңой болот. Сабактын баасы башкалардыкындай бир кымбат эмес. $1000 же 50.000, 30.000 эмес. Азыркы учурда ар бир адам ошо $1 болсо да тапканды үйрөнсүн деп, $1 болсо да тапканды үйрөнсүн деп. Азыркы учурда мен өзүмдүн командам менен жакшы бир эмелерди уюштуруп атабыз, чтобы менин командама дагы мээнети текке кетпеш үчүн символический 5000 сом 3 ай окуйсуңар, 3 айдын ичинде стратегияны үйрөнөсүңөр, соода кылганды үйрөнөсүңөр. В общем, жалпы рыноктун логикасын үйрөнгөндөн кийин анан ошол ар бир стратегияга таянып акча иштеп баштайсыңар. Андан кийин күн сайын иштеп, күн сайын соода кыла бергенде да адам чарчап калат го. Бир жумада бир жолу, же 10 күндө бир жолу, же 3 күндө бир жолу соода кыла турган стратегияга өтө аласыңар. 1-июлда башталат, достор. 1-июлдан баштап сиздер жаңы потокко кошулсаңар болот. 1-июлда набор. Мен комментарийдин астына менеджердин номерин коюп коем. Жана дагы регистрация болуп, өз алдынча описанияга койгон ссылкаларга кирип, регистрация болуп даяр тургула. Себеби сабакты только регистрация кылып, тиягын чукулап, биягын чукулоо менен сабакты өткөрүп жибербейли. Кирсеңиздер эле, телефонуңуздар колуңуздарда, регистрация кылганды үйрөнүңүздөр, мына платформага киргенди үйрөнүңүздөр, жана дагы именно Capital.com брокерский компанияга ссылка таштап коем. Ошол ссылка аркылуу катталсаңыздар, бизге атайын менеджер ажыратылган. Ошол менеджер сиздердин ар бир сурооңуздарга жооп берет. 1-июлдагы потокко кошулуңуздар, чтобы кээ бири аябай көп суммада акча берип алып туруп, мен акыркы акчамды бердим эле, бирок үйрөнө албадым дебеш үчүн, мына акча менен сиздер көп нерсени үйрөнө аласыздар. Ушул нерсени үйрөнүп кеткен болсоңуздар, анан сиздерде кымбат сабактагы информацияларды сразу алып кете аласыздар. Жөнөкөй сабактын форматы Телеграмда бүт баардык сабактар турат. Ар бирин үйрөнө аласыздар. Ар бирин оңой эле өздөштүрө аласыздар. 1-июлдан баштап мына ушул скидка баа менен кетет.
Андан кийин уже стратегияларды үйрөнгөндөн кийин сиздер оффлайнга акырындан жазылсаңыздар болот. Оффлайнда биз эч кандай сабак үйрөнбөйбүз, биз только мындай компаниялардын то есть караңыздар, компанияларды биз мен бүт баардыгын анализ кылып берем. Ошол анализ кылынган компаниялардын негизинде акча иштей алабыз. Мынакей караңыздар, ар бир компанияга мен анализ кылып даярдап койгом. Мына ошол компанияларды даярдап алсаңыздар, кайсы жерде кандай сигнал болсо, ошол менен иштеп кете аласыздар. То есть мына уровеньдерди эмне себептен койдум, эмнеге таянып койдум? Оффлайн сабакта только мына ушул практиканы өздөштүрүп иштей алабыз. Баарыңыздарга ийгилик. Описанияны карап, менеджерге кайрылыңыздар.